Бул эми элдин жери да зачем? Эч нерсе да кылбайт. Энесинин атасынан. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарындагы тротуарларды бошотуу аракети уланууда. Бүгүн шаардагы Курманжан-Датка аймагына болгон рейдте бир нече жылдан бери Карл Маркс мектебинин айланасындагы тротуар кайтарылбай келген. Бүгүн тиешелүү кызматтарга аны кайтарып алууга тапшырма берди. Так, давайте предписание берели. Ушуга катуураак киришели балдар, а? Вообще, кара канализация чыгарып коюптур. Мынандай кылып алыш керек экен, а? Давайте шуну катуураак эме, толкун. Катуураак көзөмөл алгыла. Срок берели болбосочу келип бузуп такыл ала беребиз. Мыйзам шегинде предписанияны беребиз. Болбосо бишкек вариант кылабыз келип бузуп ала беребиз. Айла жок деп эмне кылабыз, мукпаса. Ош шаарын акыркы 6 жылда 3 мэр башкарды. Ал арада баары кызматка киришкен күндөн тарта көчө кыдырып, тротуарлардын абалын көрүп, маселени чечерин убадалашкан. 2022 жылы Ош шаарында тротуар жылы деп жарыяланып, анын негизинде 30га чукул тротуар оңдоп түзүлгөн. Ошол учурда да кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар алынары айтылганы менен маселе аз убакытта унутта калган. Ош шаарынын аймагында Курманжан-Датка, Ленин көчөсү, Масалиев проспектиси, Разаков кен көчөсү, Шакирова көчөсү, Шакиров көчөсү. Анан бул жакта Югослав каталчу Исанов көчөлөрүнө кыдыруу жүргүзүлдү. Буюрса аныкталган көйгөйлөр боюнча, мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча, тротуарларды ачып, бак дарактарды башынан өстүрүп, эгип, жолдорду кеңейтип, ушу ар бир шаар тургунуна жана конокторго шарт түзүү максатында өзүңүздөр көрүп аткандай мындай иштер жүрүп атат. Мисалга алсак, мына кызыл сызыкка чыгып кетип, жанагы элдин оозунда аябай аталчу Исламбек, Атабек, Жаңы Доор деген кафелер бар. Аларга кошулуп, бул Азиядагы супермаркетте кошулду. Бүгүнкү күндө ээлери эч кандай тоскоолдук жаратпай, өз ыктыярлары менен бузуп, өз усталарды чакырып, бүтүн чыгарып алчу жерлерин өздөрү бүтүн чыгарып, биз жардам берчү жерлерин биз жардам берип, биргеликте иш алып барып жатабыз. Тиешелүү кызматтын айтымында муниципалдык жерге чыгып кеткен жеңил реконструкциядагы курулуштар ижарада турушкан. Келишимде жерге качан муктаждык болгондо каршылыксыз бошотуп берүү көрсөтүлгөн. Шаар өскөндө, адам саны көбөйгөндө, автоунаа көбөйгөндө жолдорубуз тар болуп калды. Автоунаа токтогонго жерлерибиз жок, жашыл аймактарыбыз уже жашыл аймактардагы жетишсиз болуп калды дегендей. Ошол себептерден бул жасалып аткан иштер десек туура болот. Аны менен бирге бизде 2024 жылы жергиликтүү кеңеш тарабынан атайын дизайн код деген эреже кабыл алынган. Бул дизайн код кыскача түшүндүрсөк, бул шаар аймагындагы имараттардын бир типтүү болуусу, иреттүү, жүрүүчү жерлер, тосмолор, көрүнөк жарнактар, ушундай бир топ өзүнө камтыган эрежелери менен дизайн коддун алкагында дагы кошумча курулуштар буздурулуп атпайбы азырчы, көп кабаттуу имараттар курулганчы. Негизинен дизайн коддун бирден бир талаптарында дагы ошо кошумча курулуштар дагы алып салууга жатат. Ошол багытта жүрүп жаткан иш аракеттер. Кала башчынын кадамын шаар тургундары алкууга алууда. Себеби буга чейин шаардын негизги көчөлөрүндөгү тротуарларга гана көңүл бурулуп келген. Бирок кыска убакытта ал тургай оңдолуп бүткөнгө дейре бузулуп, чөп басып кеткени менен элдин эсинде. Азыр оңдолуп атат, бирок жакшылап. Ошол темп менен кете турган болсо жакшылап атат, Кудай буйрса. Папка онча пока не соответствует, может айтмакчы. Ушу кимиси иштесе бизге ошол элдин кыргыздын көйгөйүн чечип, тротуарларды жакшылап саздаса, жолдор саздаса, ушу кимиси иштесе уже көрүнөт. Эл баалайт да. Эл чечет, элчи баалайт. Тротуарда жана чыккан жерлери да бүт бузулган, тротуардын абалы начар. Шаар мэринин тапшырмасы менен бошотулуп жаткан аймактар жашыл зонага айланат. Муктаждык болгон жерлерде жол тыгындарын азайтуу максатында кеңейтилет. Деген менен буга чейин Ош шаарына келген жетекчилер алгач ушул сыяктуу орчундуу маселелерди көтөрүп, козгоо менен эсте калды. Сымбат Абдакимова, Мирбек Конубаев, Ош ТВ жаңылыктары.